Орусиянын Мияс шаарында 2 жашар бала 20 дана кичинекей магниттен турган браслетти жутуп алды. Бул тууралуу орусиялык басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык 2 жашар бала ич көңдөйүндө бөтөн зат бар деген шек менен ооруканага жеткирилген. Дарыгерлер бейтаптын ичиндегисинде тоголок 20 магниттин бар экенин аныкташкан. Бейтаптын апасынын айтымында бала билерикке токулган магниттерди сууруп алып аны жутуп алган. Ата-энеси баланы өз алдынча кустурууга аракет кылышкан, бирок ал ичеги өтүп кеткендиктен баланы бейтапканага алып келүүгө туура келген. Магниттерди эндоскопиялык жол менен алуу мүмкүн болбогондуктан дарыгерлер хирургиялык жол менен магниттерди алышкан. Учурда баланын ден соолугунда эч кандай коркунуч жок экени жана анын сакайып келе айтканы айтылууда. Президент Садыр Жапаров бүгүн 6-июлда мыкты бүтүрүүчүлөргө алтын сертификаттарды тапшырат. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев билдирди. Маалым болгондой иш-чара Аларча мамлекеттик резиденциясында өтмөкчү. Салтанаттуу азем УТРКнын республикалык телеканалдарынын эфиринде жана социалдык тармактардагы баракчаларда түз көрсөтүлмөкчү. Түз эфир саат 14:00 болуп өттү. Белгилеп кетсек, жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы менен Кыргызстанда 54 бүтүрүүчү алтын сертификаттарга ээ болгон. Индияда таш кулап 2 адамдын өмүрүн алып, 3-өө жарадар болду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалым болгондой 4-июлда Индиянын жергиликтүү убактысы боюнча 5:11 чамасында жол тыгынында турган унаалардын үстүнө тоодон чоң көлөмдөгү таштар кулап түшкөн. Анын кесепетинен бир нече унаа талкаланган. Учурда Индияда катуу жамгыр жаап, күн күркүрөп жатат. Мүмкүн болсо элден сыртка чыкпоону суранышат. Жергиликтүү маалымат каражаттардын маалыматтарына караганда, акыркы суткада 12 адам аба ырайынын таасиринин негизинен чагылгандан уруусунан каза болгон. Ошондой эле дагы табигый кырсыктардан каза болгондор бар деп жазышкан. Өлкө башчысы Садыр Жапаров 9-июлдан 11-июлга чейин Монголияга мамлекеттик сапар менен барат. Бул тууралуу президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев билдирди. Маалыматка алайык, бул сапардын алкагында Садыр Жапаров Монголиянын президенти Ухнагийин Хурэлсух, премьер-министри Ловсанама Сырайын, Оюн Эрдене, Монголиянын улуу мамлекеттик Хораланын төрагасы Камбажавын Зандашанштар менен эки тараптуу жолугушууларды өткөрмөкчү. Тараптар Кыргызстан менен Монголиянын ортосундагы соода, экономикалык, инвестициялык, маданий, гуманитардык тармактардагы эки тараптуу кызматташтыктын абалын жана мындан аркы өнүгүү келечегин талкуулашмакчы. Улан-Батор шаарында болгон сапардын алкагында Монголиядагы Кыргыз элчилигинин расмий ачылыш аземи дагы болмокчу. Ошондой эле тараптар эки өлкөнүн ортосундагы соода, экономикалык, социалдык, гуманитардык байланыштарды бекемдөө максатында Бишкек жана Улан-Батор шаарларынын, Кыргызстандын Чүй облусунун жана Монголиянын Хенти аймагынын ортосундагы боордош байланыштарды түзүү боюнча макулдашууларга кол коюшат деп жазылат маалыматта. Куралдарды жана ок-дарыларды сатууга аракет кылып жаткан Жеренен милициянын майору кармалды. Бул тууралуу бүгүн 6-июлда УКМКнын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, окуя кечээ болгон. Анда милициянын майорунун ички иштер министрлигинде иштеген жылдардан баштап алынган тапанчаларды, мылтыктарды жана милициянын ок-дарыларды мыйзамсыз сатуу менен системалуу түрдө алектенгени аныкталган. Ошондой эле майордун жашаган жеринен издөө иш-чараларынын жүрүшүндө курал-жарак жана ок-дарылар, тагыраагы ар кандай калибрдеги 4 мылтык, 9 дана граната, 200 дана 9 мм калибрлүү ПМ патрону, 97 дана калибрлүү патрондор табылган. Ага кылмыш жаза кодексинин 337 беренесинин 3-бөлүгү кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу жана 267 беренесинин 4-бөлүгүнүн 2-пункту куралды мыйзамсыз жүгүртүү боюнча кылмыш иши козголгон. Кармалган кызматкер УКМКнын тергөө абагына киргизилген жана бул ишке тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүп жатканы кошумчаланды. Өлкөбүздүн тоолуу райондорунда сел жүрүү коркунучу абдан жогору. Бул тууралуу бүгүн 6-июлда өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Кабарлангандай, бүгүн күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу өлкөнүн тоолуу жана тоо этектердеги райондорунда катуу сел жүрүшү мүмкүн. Андыктан бардыгыңыздарды сак болууга чакырат. Урматтуу мекендештер, сиз чек арага ишеничтүү барууну, жегирде чыкты жазап таза документ менен жүрүүнү кааласаңыз, анда ишеничтүү айдоочу Мухиддин кызматта. Ортомчусуз до конца чек арага өзү алып кирип алып чыгат. Заманбап комфорт машинада жылуу жумшак барып келесиз. Ак кеме же Москвардан келдим десеңиз, бекер кара тизмеден текшерип документке жардам
берет. 24 saat WhatsApp жана байланыш. +8 926 213 00 60 +8 965 402 93 Muhiddin.